Senin için ıntımağıdayım bekim. Ağlat o beşikim, başımı yiyip terzim ettim. Keremet aymağı celbirep dursun bayrağı. Bulağın taşarıp bulbulday sayrağı. Hurmatlı bizden batırlar. Kırgızstan'da ülkemizge hoş geldiniz. Жаңы тарих жаралды. Ошол тарих үчүн, ошол мүнөттөр үчүн, ошол кубаныч үчүн, ошол сүйүнүч үчүн баатырларыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнү ар бир кыргызстандыктын сүйүнүчү, кубанычы койнуна батпай турган учур. Андыктан баардыгыбыз ушул мүнөттөрдү, ушул күндөрдү жылдар бою күткөнбүз. Бүгүн баарыбыз кубанып турабыз. Батырлар, тренерлер, спортчулар, федерация өкүлдөрү, жалпы бuyakta массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жана албетте спортчуларыбыздын ата-энелери, туугандары, биз көп сүйлөбөйбүз, анткени менин жалгыз эле бир милдетим бар. Ушул жерде Акчол, Жоломан, Амантур үчөмөргө жалпы ушул биздин мамлекетибиздин жетекчиси президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров жеке сиздерге ысык салам айтып, ушул бүгүн мына жеке кыргыз жерге жеңиш менен кайтып келгендериңер менен куттуктап, анан албетте биз мына жакынкы арада сиздерди жакшы даңазалап сыйлап сыймыктанганыбызга өзүбүз эми биздин төбөбүздү көккө жеткирдиңер. Сиздердин жеңишиңер биздин жалпы элибизге мындай кубаныч, сүйүнүч, бирок эгемендүү Кыргызстандын спорт тарыхында бул эң чоң жеңиш жана жетишкендик. Урматтуу мегендештер, биздин спортчуларды дагы бир жолу белгилеп коелу. Баарыбыз кол чабын аябай жаңыртып турсак. Дүйнө чемпиону Акжол Махмудов, дүйнө чемпиону Жоломан Шаршенбеков, коло медальдын ээси Амантур Исмаилов. Эми пресс-конференцияны баштасаңыз. Көпчүлүк күйөрмандар күткөн ошол Роман Власов менен боло турган беттеш өзгөчө бир мааниге дагы ээ болду окшойт. Же тескерисинче сен пикириңде мааниге ээ болбой да калышы мүмкүн. Ошол жөнүндө кандай деп айтасың? Бул беттеш сага керекпи? Дүйнө чемпионуна бул кармаш керекпи? Кандай ойлойсуң? Саламатсыздар, урматтуу журналисттер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бизден ушинтип бизди жылы жумшак кошконуңуздарга терең алгысыбызды билдиребиз.
Роман Власов менен отурган беттеш албетте мен үчүн жана биздин командабыз үчүн өтө маанилүү. Анткени ал двукратный олимпийский чемпион, бүгүнгү эң титулдуу баллистердин бири. Ошондуктан мен үчүн мындан маанилүү ал беттеш. Жоламанга да бир суроо бар. Жоламан, сенин торчоң сеткаң ушул дүйнө чемпионатында бир аз оңоюраак болду деген да пикирлер айтылды. Бирок биз ошол эле венгриялык балбанды да көрүп келгенбиз, мыкты күрөшүп келген. Негизи ошол биринчи жана экинчи беттештерди эрте жыйынтыгына чыгардыңдар. Ошол сенин алтын алышыңа жардам бердиби? Assalamu alaikum. Ушул жыйындын катышуучулары, урматтуу кыргыз элим. Ушундай бизде жылуу жумшак, ушу катуу уюкуңуздардан калып, ушундай бизди толгоганыңыздарга биринчиден терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, бул мен сеткамдын кандай болушу мен үчүн маанилүү деле эмес. Анткени мен бардык нерсе үчүн ушу агайларыбыз менен, бардык жигиттер менен чогуу даярданганбыз. Бардыгына биз дайын болчубуз. Кандай соперник туш келет, бизге алдын ала биз баарына дайынданганбыз. Ошондуктан мен бардыгына дайын болчумун. Бул Аллахтын каалоосу. Ушундай менин жолумду балким жеңил кылып койду, балким мага Аллах таалам ушундай кылып оңой утуш үчүн мага ушундай күч берип койду. Ошондуктан биринчиден чексиз Аллахка шүгүр келтирем. Жана бул чемпионат биз абдан жакшы дайындандык десек болот. Өзүбүздүн командабыз менен, өзүбүздүн личный тренерлерибиз менен баардыгы менен жакшы дайындандык десек болот. Чоң рахмат. Түркия медиа холдинги Айза Амчыбекова. Эң алгач биздин баатырларды жеңиши менен куттуктайбыз. Сиздер биздин сыймыгыбыздарсыздар. Бул байгенин ээлеринен сиздер ушул финалдык беттештерде өзүңүздөрдүн кандайдыр бир эрктүүлүгүңүздөрдү көрсөтүңүздөр да. Негизинде мындай беттештерде финалдык беттешке чыкканда күрөш ушул балбандар арасында кандайдыр бир коркуу сезими болуп анан мындай кандай десем, коркуу сезим болгон үчүн кызыктуу оюн мындай редко кездешет да, орусча айтканда. А сиздер мөөнөтүнөн мурдай жана болуп көрбөгөндө ушундай кооз оюндарды көргөздүңүздөр да. Буга кандай комментарий бере аласыздар? Кимге? Үчөөңүздөргө тең. Себеби мөөнөтүнөн мурда өттүңүздөр да. Эң эле кооз приемдорду амантырак байке жасады окшойт. Ассаламу алейкум. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келип, жылуу жумшак дос болгонуңуздарга. Сурооңузга жооп берип кетсем, биздин күрөш, негизи кыргыз күрөш, кыргыздардын күрөш деңгээли азыр ушунчалык жакшы деңгээлге өссү десек болот. Бунун бардыгы благодаря ушул биздин агайларыбызга, федерация командабызга, ошолордун аркасында ушул күрөштөр өсүп келүүдө да. Бул өзүнөн өзү пайда болуп калбайт. Бул күрөшкө ар бирибиздин кандай десек, эмгегибиз, ар бирибиздин кылган мээнетибиз төгүлөт. Чемпион болгон полигон күмүштөн жогору турат, бирок мен үчүн Токио Олимпиадасынын күмүш медали бүгүнкү дүйнө чемпионатынан бийирип турат десем жаңылышпайм. Урматтуу журналисттер, суроолорду кыска бир суроодон берсеңиздер суранычы. Байкеси жооп берип койсун, байкеси. Жок, чындыгында дүйнө чемпионатына даярдангандан алдына мен жеке машыктыруучум менен жана үйдөгү ата-энем менен сүйлөшкөм. Сүйлөшкөндө айткам, если дүйнө чемпионатын утсаң, сага уруксат беребиз деп. Бирок бул күндө дагы кандай гана учур болбосун, биздин машыктыруучубузга бул жеңиш ынтымактын жана биримдиктен келип чыккандан кийин мен жеке өзүмдүн калыбым менен бул жолго бара албайм. Если агайларым, үйдөгү ата-энелерим баары туура көрсө, мен быйыл турмуш курсамын деп ойлогом. Мага сөз беришкен, сен чемпионат менен болуп, үйлөнөсүң деп. Мен өзүм сөзүмдү бармадым, Чоң рахмат жолуңузга. Анда кийинки суроого кезек берсек. Жооман, сизге суроом. Беттештин кайсынысы сизге эсте каларлык болду?
албетте финалдык беттеш болду. Финалда буга чейин 2 жолу дүйнө чемпионатынан финалга чыгып, жеңилүү ызасын тарткам. Аябай жакшы билем кандай финалда чыгып, ушундай кыргыз эли ишенип турганда утуп калган кандай болот экенин аябай жакшы билем. Мунусунда ушунчалык башкача настрой койдум. Жакшы дайындалып, ушундай болгон күч аракетин салдым. Ушундай артуста ушундай кыргыз эли колдоп турганда эч эле чынын айтканда утулгум да келген жок. Рахмат. Финалды жеңип эстесем. Рахмат, ең сұрау кезек. Сіздер буга чейин өзүңөрдүн спортчулук чеберчилигиңерди өзүңөр үчүн иштеп келатсаңар, азыркы кезде бул бүт ушу эл үчүн, жер үчүн бул калбадыбы? Биз мындан эч кандай окуунамы же болбосо жаман нерсе сезбейбиз. Силердин колдооңор, силердин бизге болгон көңүлүңөр бизге бир гана күндө демибизге дем берип, күчүбүзгө күч кошту. Биздин эмне заречности ошонун баарын өзүбүз таркаткарганга аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бизде психолог деген нерсе жок, бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө бизде массажист, врачтарыбыз бар. Биздин агайларыбыз психологдун ордуна бүгүнкү психолог да болот, тренер да болот, башкасы да болот. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, биздин агайларыбызга, врачтарыбызга, массажисттерге бүт ушул жеңишке себепкер болгон мен ата-энем, туугандарым, жакындарым баарына рахмат айтам. Çok rahmat. Kırgızistan'ım bilinmin bir özümde ırız bakım özümsüz atmaytlanım Kırgızistan'ım gerek bir özümü ardayım canım ayabay tam çıkanım Megenim ederim Iyıksınanı sezemin Tübölüp saktay biz Düşürböy büyük çelegin Barыбыз бұл тапта Barkındı sezbey dursak da Kem etmey bere biz Gelecek urpaka Çeksiz noktalar olsun, Peygamberimize salavat dualar olsun. Mamınday cinalışlar akırkı yolu boy olsun. Her daim. Bakıtımday duyan Uça bir obolo bardığı omolo